Коронавируска чалдыккандардын 90%дан ашыгы жеңил түрүндө болсо дагы кыйынчылыктарга туш болушат. Аны ковидтен кийинки синдром деп аташат. Ал ар бир адамда ар башкача болот. Буга чейин бейтаптар байкабаган белгилер дагы пайда болушу мүмкүн. Катуу баш оорулар, алсыроо, эс тутум, көрүү жана угуунун начарлашы, жүрөк кан тамыры оорулары, түнкү тердөө, кан басымдын көтөрүлүп же кескин түшүп кетүүсү. Ошондой эле өнөкөт ооруларынын курчуп кетиши да кирет. Себеби COVID-19 организмдин бардык системаларына таасирин тийгизиши мүмкүн. Маанилүү органдар бул өпкө. Алар биринчи кезекте жабыркашат. Себеби алар инфекцияга жол ачып берет. Ошондой эле мээ, борбордук жана перифериялык нерв системалары, булчуңдар жана ичеги карын жолунун органдары жабыркайт. Бир караганда зыянсыз деп эсептелген жыттын жана даамдын жоктугу мээ кыртышынын жабыркашы менен байланыштуу. Баш аламандык, дислексия, жада калса галлюцинациялар, инфекциянын мээге болгон терс таасири белгилери 6 айга чейин сакталышы мүмкүн. Коронавирустун эң коркунучтуу кесепеттеринин бири инсульт болушу мүмкүн. Себеби COVID-19 канды коюлатат. Мында уюп калган кан айлануу учурунда мээ, жүрөк, айрыкча өпкө үчүн кооптуу деп саналат. Бүткүл дененин катуу интоксикациясы инфекциянын дагы бир натыйжасы. Анда ички ичегилер, өт жолдору жана айрыкча боор жабыркайт. Дарыгерлердин айтымында ковидтин кесепетин дарылоо оорунун өзүнө караганда көп убакытты талап кылат. Организмди кайра калыбына келтирүүдө физиотерапия көнүгүүлөрү, ингаляциялар, магнитотерапия, электрофорез, массаж, сууда сүзүү жана витамин терапиясы колдонулат. Пандемия учурунда илимпоздор менен дарыгерлер вирустун келип чыгуу мүнөзүн толук түшүнүүгө үлгүрбөй жатышат. Ошондуктан анын узак мөөнөттүү кесепеттеринен чочулашууда.